Жүрөктүн дагы эгин талаасы барбы? Эгер бар болсо, бул эмне жөнүндө? Мына ушул жөнүндө бүгүнкү подкастта сөз кылабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Достор, кандайсыздар? Жүрөк дегендечи, эт жүрөк, ушундай бир организмдин баардыгында канды жүгүртүп турган кичинекей, бирок эң маанилүү орган жөнүндө сөз кылат эмеспизби? Анан биз баарыбыз билебиз, жүрөк бул эт эле жүрөк эмес, биздин аң сезим жөнүндө дагы экенин. Анткени дал ушул жүрөктө тактап айтканда аң сезимде, биздин ой жүгүртүүбүздүн борборунда сүйүү дагы, жек көрүү дагы, максаттуу жашоо дагы, максатсыз депрессия же учур дагы ошол учурда болот. Мына ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Биздин үй бул биз иштөөгө чакырылган башкы тала деген сөздөр бар эмеспи? Караңызчы, эгерде сиз үй бүлөдө жашап жатсаңыз, анда ошол жерде иштөөгө чакырылгансыз. Демек, бул бекерден эмес. Достор, подкасттын башында эле Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам жана ошону менен чогуу эле +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы жазганды унутпаңыз. Чындыгында кудуреттүү Кудай, биз бул эң бардыгынан жогорку күч дейбиз, Кудай Таала дейбиз, Алла Таала дейбиз. Айтор кудуреттүү Кудай ата-энелерге салтанаттуу, касиеттүү, анан оор, жоопкерчиликтүү иш дайындаган ата-энеге үй бүлө болуп турмушка чыктыңбы, үйлөндүңбү, демек сен үй бүлөнүн башчысы болдуң, Алар жүрөктүн эгин талаасында эмгектениши керек. Кантип? Мына бул жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Кудуреттүү Кудай алардан өз балдарынын жан дүйнөсүндөгү бакчасын кылдаттык менен иреттештирип, жакшыдан сээп, отоо чөптөрдөн арылтып, анан ушундай бир иштешүүнү каалайт да. Алардын ар бир жетишпеген жерлерин оңдоп жана мүнөзүнүн кемчиликтерин толуктап турушу керек. Эгерде аларга көңүл бурулбай калса, анда алар балдардын мүнөздөрүнүн сулуулугуна так салат. Караңызчы, ата-эне эгер балдарга көңүл бура албай калса, демек сулуу мүнөз жаралбай баштайт. Дүйнөдө жаштарды табигый жаратылыштарга икемдетүүчү негизги ой максат билип турат да. Жана качан алардын тартипсиздигинин желери өзүн көргөзө баштаганда жедеп ата-энелер будан турган эч нерсе жок дешет. Бул көрүнүштөр бир убактарда жоголот жана алар 16-18 жаш курактарга келгенде өздөрүнүн мурдагы икемдүүлүктөрүн калтырат дагы өздөрүнө туура чечим кабыл ала алышат. Анан ошентип эл керегине жараган адам болуп чыга келишет. Бул ата-энелердин ою. Кандай гана жаңылыштык. Жылдар бою ата-энелер жалган негиздерди көбөйтө беришет да. Жалган негиздердин көбөйө беришине жол берет. Эмештик болбойт, подростковый өткөл учурда, азыр балдардын баары эле ушундай. Эмне болмок эле, кийин түшүнөт да дегене бул жалган түшүнүктөр. Анан көпчүлүк учурда жаш өспүрүмдөргө болгон эмгек текке кеткен болуп саналып калат. Алар ата-энелери көбөйүшүнө жол берген мүнөздөрдү көргөзүп берет. Терс мүнөз болсо, ошону көбөйтүп берсе, ата-энеси ошону көрсөтөт. Иле ак болсо, ошону көрсөтөт, Жаштарды талдап көрбөстөн баарына окуп үйрөнө беришине дагы жол бербеш керек. Бир гана нерсеге таянуу менен качандыр бир учурда жакшылык жаркырап, жамандык өз күчүнүн таасирин жогото турган болсо, жамандык жакшылыкка караганда тез илгерилейт, баарыбыз билебиз. Жаман болуу бир паста деген сөз бар го, кыргыз элинде макал. Мүмкүн бир нече жыл өткөндөн кийин жамандыктар түп тамыры менен алынар. Бирок буга ким ишене алат? Балдарынын жүрөгүнө жакшылык дандарын себүү алда канча жеңил жана коркунучсуз. Акырында отоо чөптөр менен күрөшүүгө караганда албетте бул оор. Жаштардын аң сезиминде тамырланып калган түшүнүктүүлүктү талкалоо өтө кыйын чынында. Ошондуктан алардын көз карашы туура болгону өтө маанилүү жана жөндөмдүүлүгүнүн ийкемдүүлүгү өспүрүмдү түз багытка бурушу керек. Балаңыздын мүнөзү өзгөрүп бара жатабы, көңүл буруу жетишпей жатабы? Анда азыр оңдош керек, Түшүнөт, чоңоёт да, акыл эс кирет да, кийин минтип коет да деген бул жөн гана шылтоо дейт. Караңыздарчы, ошондуктан балдардын мүнөзү өзгөрүп атса, ошол терс мүнөздүн көбөйүп кетишине жол бербеген зарыл.
Наристенин алгачкы жашоо жылдарында анын жүрөгүнүн топурагын көңүл коюу менен даярдагыла. Андан соң кылдаттык менен чындыктын үрөөнүн сээп жана мээнеткечтик менен аны багып караган жакшы. Жана Кудай ал үчүн кылган баардык ынталуулукту сыйлап жана бул үрөөнгө өмүр берип кое алат. Алгачында жашыл түйүлдүк, андан кийин эгин, анан артында эгиндеги дан баштары пайда болот го. Талаа иштери менен иштегендер жакшы билет дыйкандар. Эгерде талааны иштетпестен коюп кое турган болсо, албетте жок кылууга өтө кыйын болгон ото чөптөр пайда болуп чыгат да. Жана мен бир жолу айылга барып калганда көрдүм элем, сары чөп дегенде ийде аябай коркушат экен. Мен жер иштерин бул жагын билбегендиктен мен аябай таң калгам. Неге десем, бул такыр кетпей чырмалышып, картошкаңды дагы, буудайыңды да эчтекени өстүрбөйт, баарын муунтуп калат деп анан сары мындай жиптей болгон чөп экен, ошону көргөндө аябай коркушат экен. Анысы кандай, эгерде баланын жүрөгү иштелбей калса, анда ал жакта дагы ушундай кетпей турган оңой менен көптөгөн мээнетти талап кыла турган ото чөптөр пайда болот. Ошондуктан жерди иштетип, өсүмдүк өсүп чыгаардын алдында ото чөптү чаап жулуу зарыл. Эгерде ата-эне кымбат баалуу өрөөндү себүүдө жакшы кам көрбөй турган болсо жана алардан жакшы буудай алууну каалашса, анда алардын ою ит капкандай болот. Анын ордуна кoko тикен жана шыралжын чогултуп алышат. Биздин балдарыбыз үчүн талыкпаган кыраакылык жана талыкпаган эмгек жумшашыбыз керек. Балдардын туулган учурунан баштап эле жамандык алардын мүнөздөрүндө жана эркинде ар кандай тузактарды салып иштей баштайт. Алардын коопсуздугу ата-энелеринин талыкпаган даанышмандык менен кылган эмгегине жараша болот. Достор, караңыздарчы, ата-эне болгон соң, демек сен жаратуучунун алдында чоң жоопкерчиликти мойнуңа алдың. Бул үй бүлө курам, балалуу болом дегенден соң сен демек чоң жоопкерчиликти мойнуңа алдың. Демек бул эмнени билдирет? Демек сен жаратуучунун алдында ошол баланын жүрөгүнө жакшы үрөөн сээп, ошону өстүрүү. Мисалы, мен сага кам көрүп атпаймынбы? Элемесе көңүл буруу, сүйлөшүү, бала менен эсептешүү, баланын оюн угуу. Бул канчалык гана зор эмгек, достор. Ошондой эгилген жерге гана жакшы үрөөн себилет жана ошол өсүп чыгат дейт. Анан үрөөн сепкенден кийин, албетте жакшы үрөөн себилгенден кийин баланын жүрөгүндө жакшы жерге ордуналса, анда ал өсүп чыгат. Мен да ушул подкасттын аягында үрөөндөр жөнүндө сөз кылгым келип атат да. Биз көбүнчө айтпадым белем, айткам, көп эле айтам дейбиз. Үрөөн жөнүндө бир жолоочу чыгып дейт, үрөөн септи дейт да. Ал үрөөндүн бири таштак жолго, бири жолдун боюна, катуу жерге, бири болсо топуракка түштү, бирок үстү жагына түшүп калды, бири болсо топуракка терең отурду дейт. Караңызчы, анан баягы таштак жерге себилген, албетте ал өспөй калды, кургап калды. Жолдун жээгине себилгени дагы өспөй калды. Топуракка себилип, бирок терең отурбай калган үрөөн болсо, аны бат эле кузгундар келип туруп жеп кетишти. Анан бир гана терең иштетилген жакшы жерге себилген үрөөн өсүп чыкты, көптөгөн 30, 60, 90 эсе түшүм берди дейт да. Анысы кандай, достор? Биздин айтылган сөздөрүбүз айтаардан мурун биз баланын жүрөгүн даярдап жатабызбы? Келиңиз, бул жөнүндө бүгүн да ойлонолу. Биз болсо сиздер менен коштошобуз жана бардык угармандарыбызды, бардык YouTube каналдын катталуучуларын Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар, оорубаңыздар, сыктабаңыздар. Сиздин үй бүлөңүз бул сиздин иштей турган эгин талаңыз. Ошондуктан ал жакта иштетиш үчүн, ал жакта жакшы өрөөндөр өсүп чыгыш үчүн 100%, 200, 300% мүмкүн болушунча өзүңүздүн аракетиңизди жумшай бериңиз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар, бай болуңуздар, кайрадан амандашканча. Жана достор, экрандын сыртында көрсөтүлгөн WhatsApp номурга бардык учурда жазсаңыздар болот. Эгер суроолор болсо дагы +1 301 760 60 70 сандарына суроо жазыңыз, сунуштар болсо жазыңыздар. Ар бир суроого кубаныч менен жооп беребиз. Бар болуңуздар, достор, кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.